8-inde төрөлгөндөр Сатурн планетасында төрөлгөндөр деп коебуз. Самый холодный, анан тоже евнух эмоции. 8-дердин дагы эмоциясын вообще билбейсиң. Көрүнбөйт. Анан 8-дин кызы болобу, эркеги болобу, мындай 80-деги чалга окшош турушат да. Булардычы ушу кичинекей кезинен эле өз алдынчалуулукка умтулушат, сарамжал болушат, акча кармаганы жакшы билишет, акчасын коротпойт. 8-дер ушундай болот да. Күжүрмөн болушат, эмгекчил болушат. Дагы 8-дерде 8-дер, 4-төр, 7-лер, 8-дер үчөөнү тең кармический цифралар деп коебуз. Үчөөнү тең. 4, 7, 8. Кармический цифралар деп коебуз. 4-төр бул жашоого бергени келген, 7-лер алганы келген, 8-дер жулуп алганы келген деп коет. Бул эми кандай смыслда дегенде, 8 деген адам ошол үй бүлөдө, же болбосо ошол организацияда бир какой-то нарушение болуп атса, бул эми ааламдагы нарушение, же болбосо законду бузуу болуп атат дегендейчи. Ар бир закон бар го. Ошондой жерде иштеп атса, ал жерден ал адам өзү эч кандай нарушение кыла албайт. Бирок 8 бар жерде 8 контроль. Кудайдан контроль үчүн келген. 8-дин жанында башкалар бузуп аткан болсо, ошол 8 аркылуу ошол жердеги табылган нерсе отбирается. Кудай таалам ошо 8 аркылуу алып кетет. Мисалы үчүн нарушение кылып аткан болсо, бирөөнүн акысына кирип акча табылып аткан болсо, же болбосо адамзаттын, мисалы үчүн азыр Coca-Cola жасап атышат, азыр кечээ эле тиги налоговыйлар чуркап жүрүшөт, видеодо көрдүм. Шык Маматов байке бар го. Эме самопал кола жасап атышыптыр го. Самопал кола жасап, эми ошону биздин балдар ичип атат да, азыр балдардын баары кола ичип калган. Самопал экен, крышкасынан көрүп ошого чуркап атышат. Мына ошонун жанында аны сөзсүз 8 кармады да ошолордучу. Именно 8-дер ошондой жерде кармайт. Именно ошондой жерде кармайт, өздөрү закон бузбайт. Закон бузган адамдардын кармический цифра деген ошол. Ошол закон бузган адамдардын ошол тапкан эмесинин баары ошол 8 аркылуу кетет да. Значит, ошондой нарушение болгон жерде 8 болду деп коюш керек да. 8 болгондо ошондой болот. 8-дерди ошо көбүнчө булардын наоборот, 7-лердин башы пустой десек, 8-дердин мээси толтура айлана берет. Мына ушул жерде карап отуруп, ручка мынча сом, ушуну эфирде өтүп атып эле ойлоно берет. Могу кичине баланча сом алдым эле деген нерселер келе берет бияка. Мо методичканы мынча сомго алдым эле, мо календардын баасы мынча сом, анан тигиндей мындай, биз мынча саат убактыбыз жөн эле кетип атат, эфирге эч ким жазган жок дегендин баарын 8 ойлонот да, мисалы үчүн. Биз азыр жөн эле отурабыз го, канча саат отурганыбызды деле билбейбиз. А 8 ушунун баарын ойлойт, эсеп чоттун баарын жүргүзүп турат. Бир дагы убактысын текке кетиргиси келбейт 8-дер. Дайыма иш менен камсыз болуп туруш керек. Өткөндө 8-дерден эме дегенде аябай күлдүм да менчи. Любовь как проявляется у вас деген эфирден. Как у вас любовь проявляется? Мисалы үчүн күйөөңүздүн сизге болгон сүйүүсү кандай болуп сезилет сизге десе, 8 айтып атат. Мен качан ал иштеп акча таап турса, мен сүйөт деп ойлойм дейт. Аны иштебесе сүйбөйбү анда десе, ооба да дейт. Иштебесе, акча таппаса, балдарына кийим алып келбесе, бизге тамак аш алып келбесе, значит сүйбөйт да дейт. Көрдүңбү? 8 сүйүүнү ушинтип түшүнөт экен. Көрдүңбү? Ушундай. Эми айырмаларын көрөлүбү? Көрөлү. Эми 8-дерге келгенде, мисалы азыр толук 8 жөнүндө сөз болду да. Ар бир айдын 8-inde, 17-inde, 26-сында да. Анан 17-синдегине келе турган болсок, булар жылдызы жанып сыртка жанагындай. Мындай атпайбы, азыр эсеп кысап менен депчи. Бул мактаныш үчүн эсеп кысапты мактаныш үчүн жасап коюшу да мүмкүн. Ошон үчүн чачып коюшу мүмкүн. Өзүн жылдыз сезип коюшу мүмкүн. Мисалы 8-дерди айтып атпайбы, баарын чогултуп үйгө ташыйт. Материалдык дүйнөнүн эсеп кысабын карап турат депчи. Ар бир убактысын саатында санап турат, акчага байлап турат. Пайдалуу, пайдасыз, пайдалуу результаты бар, жок деп. Мисалы, бир иштин жыйынтыгын моментально көрүп атат да. 17-сине келе турган болсо, буларда мындай көөрөлөңдүк бар да, мактаныш үчүн да бир өзүн мындай чачып коюшу мүмкүн. Мактангыч жактары бар. Ушул жагы бар. 8-дин баары эле материалдык дүйнөнү чогултуп эле минтип отурат деп түшүнбөшүбүз керек. Андай эмес. Анткени 17-сине келгенде ушул нерсе бар. Ошондо анда чачылуу бар.
Чачып коет экен, чачып коет дегенде андай ичип чекпеш керек деп айтат сегиздерди. Бул ичет, чегет. Мисалы да, ойнойт, күлөт. Ошону бере алат өзүнүн эркинде. Бул сыртка чыгара алат. Анткени сегиздер баарын кымырайтып эле мынтип жыйнап, орду менен туруш керек. Мондай бүктөлгөн боюнча. Ушундай чачылбаш керек, жыйылыш керек. Булардын программасы ушундай. Ушундай көрөт. 17-сине келгенде ал нерсе болбой калышы мүмкүн. Мындай болуп калышы мүмкүн да. Айырмачылыгы бар. Бирок 8дей эле. Бул ошо 8дердин арасынан 17си эффективдүү. 17синде Жок, 26сы эффективдүү. Эффективдүүсү 26сында, биз 26сына келдикпиз азыр. 17сине келдик да. 17синде ушундай жагы бар, анткени 1 анан 7 бар. Мен деп анан хан дагы, анан жылдыз дагы болгусу келип кеткен учурлар бар да, бирок на самом деле ошондой ийгиликти жараткан ырчы чоочулар бар. Кино актерлору абдан көп. Чындыгында да чыгат. Алып кетет. Анан бул жерде 26сына келебиз. 26сына келгенде булардын 8дердин чыныгы ийгиликтүүсү 26сында. Буларда 26сына дегенде 2си дагы бар, 6сы дагы бар, түшүнүгү дагы бар, творчествосы дагы бар. Ар бир ишти мындай бир неме менен кире алат да, көркөмдүк менен кире алат, жумшартып кире алат да абалгач. Ушул 26сы ийгиликтүү. Анан биз мынтип ойлогушубуз керек, эмне үчүн булар 8дер кармап калат же болбосо кармический деген сандарга айтып калдык азыр кармический депчи. Анткени биз билип билбей жасаган иштерибиз, ошондо айлампада айланып жүрө беребиз мынтипчи. 8 ушуга келген. Биз ар бир санды көрүшүбүз керек да. 8дин акылында жанагы мисалы 7де боштук болуп атпайбы? Жасаган ишин тастыкташ үчүн эле мындай же болбосо 7дерге мынтип айттык го, адабаклап Кудайга жагыш керек. Бул кылганың Кудайга жакпайт деп атпайбы? 8де болсо сен иштеген жоксуң, мен жыйынтыкты көргөн жокмун. Результат жок. Мага биринчи результат дей берет да. Результат дегендер бул сенден текшерип жаткан контроль. Мисалы, ушул сандардагы мисалы ар бир айдын 8-inde же 17-синде, 26-сында мен эмне болуп атам десе, кел токто, анда жана результат жыйынтыкты токтот. Жашоодо баары жыйылып бүткөн эмес. Жыйнап бүтүрүүчү сен эмессиң, давай иштейле. Ушуну кой берели. Анткени мени эс алдырышыбыз керек. Ар бир иштен жыйынтыкты көрөм дей бербе. Жашоодо сүйүү дагы бар. Көркөмдүк дагы, жакшы кинолор дагы бар, көрсө болот. Кел, же болбосо отуруп саймасай деп туруп, аны алабыз дагы, анан творчествого салабыз. Жумшартабыз ошентип. Чтоб мени эс алдырыш үчүн. Анткени 8де кечке эле чыкылдап иштеп берет. Чык деп берчи. Ошон үчүн жанагы ме эс албай атканда адам өзү да эс албайт да. Эс алуу жок, түшүнүү жок. Ошондо Мен кошумчалап кетейин. Анткени мээси монтип иштей берет да, кечке иштей берет. Лишь бы алыш керек боло бергенде инсульт, инфаркт ушулардан болот. Потому что булар только результатты санай берет да. Мынча сом таптык, тигинче таптык, мынча айда мынча болуш керек, тигинче айда тигинче болуш керек дей бергенде мээ башы эс албайт да. Ошондо буларда инсульт, инфаркт деген ошо 8дерде биринчи очередь каралган. Көбүрөөк ойлонгон, значит 17 кишиден азыраак эметет экен да, 17 кишине. 17 деле ошондой ойлонот, ал деле ошондой бар, аларда деле инсульт болгондор толтура. Болгону кээде чачып ишет алар. Баягы 7си кармап, звездасы кармап кеткенде, Ошондо расслабление болгондо ичип коюшат, чегип коюшат дегендей. Негизи 8дерге ичкенге, нарушение кылганга, бирөөнүн эмесин отбирать этип алганга, гулять эткенге болбойт негизи. Но жаза ийишет ошону дагычы. Еще 8дердин дагы байкаган жерим, байкайсыңбы, 8дерге көп наследство калат экен. Отбирать деген нерсе бар болот, отбирать. 8 туулганда эле ошол үй аныкы болуп калат. Представляете? Көп 8дерди көрөм да. Туулганда эле могул үй сеники дейт да. Туулганда эле ал бала тили чыга электе эле баландайдын үйү деп айтып аткан болот уже. Эмне үчүндүр ошонун үйү болуп калат. Же болбосо эмне үчүндүр ошонун машинеси болуп калат. Деги эле 8дер ошо отбирать эткени келген деген ошол да. Аларга өзүнөн өзү дарственный болуп калат көп нерсе. Энергия так работает просто. Өтө кызык. Өзүнүн мындай акыбалын билиш үчүн мини разбордон эмне бере алат? Сана санынын кандай күчтүү жактары бар, минус жактары бар, ошону билет. Миссиясын билет. Миссиясында канча акча каралган ал адамда. Эмне үчүн ал акча болбой атат же болот, ошолордун баарын билип алат. Андан кийин бул адамдын матрицасын ошол мини разбордо карап беребиз.
кайсыл күчтүү компетенциясы бар, кайсыл жок дегенди. Анан ушуга кошумча, негизи ушул үчөө каралат. Ушуга кошумча бизден белек атынын энергиясын санап беребиз. Мини разбордо ушулар кирет. Туурабы? Жакшы. Ошондо өзүнүн бүгүнкү учурдагы абалын плюс экенди, минус экенин биле алабы ушунда? Ооба, биле алат. Мини разборду биз аты айтып тургандай чакан разбор бул 600 сом турат. Ал адамдын сана санындагы минус жана плюс жактарын билет. Миссиясындагы аткара турган ишин, кызматын жана акча каражатын канчалык деңгээлде таба алат. Мына ошонусун билет. Андан кийин матрицасындагы күчтүү жана алсыз жактарын билет. Ошолорду айтып беребиз. Анан негизи ушул гана үчөө айтылат мини разбордо. Бирок биз ага кошумча кылып өзүбүздөн бонус катары атын эсептеп берип жатабыз. Анан бул жерде өздөрү ушул мини разбордон телефон номерин, анан көнөккө турган цветтерин билсе кошсо болобу эле? Суроосуна жараша болот. Кээ бирде келишет, мен өзүмдү билем, мен бирок светимди гана билбей жатам десем да, светин кошумча кылып айтып беребиз да, полный разбор, эме мини разбордун ичинде. Атынын санын билгенде эмнени биле алат? Атынын санын эсептелсе, адамдар эмнени биле алышат? Атынын санында адамга ой келгенде, мисалы, мындай да, атынын саны эмне берет дегенде, ал мындай да, атынын саны канчага чыгат экенин карайбыз да. Атынын саны мындай, алга ой келди да, кандай чечим кабыл алат? Ошол маселени кандай чечет? Атына жараша заты деп коет го. Аты бул аябай чоң ролду ойнойт. Мындай да карасаңыздар, ат деген мондай, биздин жашообуз, ушу жашоонун рулю атта, мынакей биздин атыбыз эң чокуда турат. Ушул каяка бурса, биз ошол жака кетебиз. Анан ат диктовать этет сана санга, сана сан каалайм дейт. Анан миссия аткарат ошону. Биздин атыбыздын эле каалоосун сана саны менен миссия аткарат. Ошон үчүн биздин атыбыз эң чоң ролду ойнойт жашоодо. Бекеринен кыргызда айтылган да, атын атасаң куту сүйүнөт депчи.